Социалдык тармактардагы фейктер булар башка бирөөлөрдүн сүрөтүн пайдаланган колдонуучулар. Бүгүн биз дал ошол фейктер тууралуу сөз кылалы. Сиздер менен Фактчек KG, саламатсыздарбы? Биз саясий партиялардын баракчаларын изилдеп көрүп, фейктердин армиясы дагы деле актуалдуу экенине көзүбүз жетти. Эми буларды кантип аныктаса болорун сиздерге айтып берели. Анда эмесе кеттик. Алия Эркинова бир караганда кадимки чыныгы колдонуучудай эле элес калтырат. Ал Ош шаарынан экенин, бирок учурда Бишкекте жашаарын белгилеген. Дайыма пост жазып турат. Жада калса окуган жерин да көрсөткөн. Бирок бул кадимки фейк. Чыныгы адамга окшошойн деп өзү жөнүндө маалымат жазган. Анан калса бирөөлөрдүн сүрөтүн алып, FaceApp программасы аркылуу өзгөртүп койгон. Башкача айтканда, эки башка чыныгы адамдын сүрөтүн алып, андан жасалма сүрөт пайда кылган. Мисалы, бул кореялык белгилүү сүрөт. Болжол менен 2014-жылы пайда болгон. Бирок оригинал менен салыштырсак, бир нече айырмачылыктарды көрө алабыз. Бул аккаунттун баракчасында болгону 4 эле сүрөт бар. Анын ичинен 3 сүрөт FaceApp тиркемесинин жардамы менен өзгөртүлгөн. Ал эми 4 сүрөттүн бирөөсү гана өзгөртүлгөн эмес, анткени Айсулуу Тыныбекованын сүрөтүн элдин баары эле дароо таанымак. Илгиз Капаров бул саясий фейк аккаунт. Анын баракчасында болгону 2 гана сүрөтү бар. Search for Face тиркемесинин жардамы менен биз бир эле аватарды колдонгон 6 аккаунтту таба алдык. Чынында сүрөт Булат Балжи-Нимаев деген адамга таандык. Биз Булат менен байланышып, башка аккаунттар тууралуу сураганыбызда алар менен эч кандай байланышы жок экенин билдирди. Мукамбетова Наристе. Бул аккаунт Бишкек шаардык кеңешине шайлоо өнөктүгү учурунда түзүлгөн. Бул колдонуучунун лентасынан бир гана сүрөттү көрсө болот. Сырттан караган адам бул аккаунт социалдык тармактарда активдүү эмес болсо керек деп ойлоп калышы мүмкүн. Чындыгында Мукамбетова Наристе постторду ар кандай группаларга ыргытып, күн өткөрөт. Шайлоо учурунда Эмгек партиясынын кандидаты Мадияр Кулуевду аябай жарнамалаган. Анын соц тармактарда өзүн алып жүрүүсү, жазганы да ишендирерлик. Эми биз бул аккаунт фейк экенин далилдеп берели. Яндекс сайтынын сүрөт аркылуу издөө мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, бул сүрөт эң алгач 2018-жылдын 24 декабрында жарыяланганын аныктадык. Сүрөттүн ээси Санатбаева Асемов ВКонтакте соц тармагына жүктөгөн. Фейк аккаунттарды аныктоо үчүн дагы бир нече ыкма көрсөтүп берели. Фактчек KG редакциясы Facebook'ta саясатчыларды, саясий партияларды жарнамалаган 1500 аккаунтту текшерип көрдү. Анын ичинен 400-ü шектүү болуп чыкты. Шектүү дегенибиз алар соц тармактарда өтө активдүү, бирок өзү тууралуу бир дагы маалымат жок. Ал эми 50 аккаунттун фейк экенин далилдей алдык. Чындыгында алардын саны бир нече эсе көп. Фейктердин тизмегин видеонун астына калтырабыз. Биз менен бирге болуңуздар, алданбаңыздар. Görüşkünçe.